Атам мээнеткеч аябай гүлдөрдү жакшы көрөт эле. Кудалар менен жолугабыз, тойду белгилейбиз деп атканда ушундай болуп кетти. Сабыр кылыңыз. Мынакей чечим чыкты беким. Ал машинеде атам казы болгон менен. Рулда отурган киши атам. Мол машина күнөөлүү. Ошолор карама каршы тилкеге чыгып, астындагы эки кыз, жалпы 4 киши каза болгон. Бунун аркасында отурган фиттин ээси айдоочусу көбөлүк жок жаш кызга, мектеп окуучусуна рулду берип, ушул кырсыктан 4 адам каза болду. Анын ичинде менин атам. Соттун чечими болсо мына штраф, административдик штраф. Бул эмне деген сот болду? 4 киши каза болсо ушундай чара колдонот экен. Сот адилеттүү чечим чыгарса керек, кантсе дагы 4 адам каза болуп атат. Атам дагы ооган ардагер, милиционер адилеттүү чечим чыкса керек деп үмүт кылдым эле, тилекке каршы үмүтүм ташка сынды. Саламатсыздарбы? Алдыңыздарда турган Адилет, Жалал Абад шаарынын тургуну. Ал сот адилеттүүлүгүн издеп бүгүн бизге келип отурат. Өзү Жалал Абадтан Ош шаарына атасы 63 жаштагы аты ким эле? Абдыназар агай, милициянын капитаны, милициянын капитаны, пенсиядагы. Ошол 2025-жылы апрель айында жол кырсыгынан улам каза болгон экен. Анын өлүмүнө бүгүнкү күндө эч ким жоопкерчилик тартпай, адилеттүүлүк издеп, Адилет Жалал Абад шаарынан Ош шаарына келип калган учуру. Анда эмесе Адилет, өзүңдү тааныштырсаң, эмне маселе боюнча бул жакка келдиң? Менин атым Маданов Адилет, Жалал Абад облусунун Манас шаарынын тургуну болом. 2025-жылы апрель айында эртең менен таңкы багамдат намазынан кийин атам сапарга аттанып, жол кырсыктан улам каза болуп калды. Ал кырсыктын кесепети, күнөөкөрү бул фит унаасынын ээси болуп чыкты. Анткени ал өзүнүн сүйлөшкөн кызын 17 жашардагы мектеп окуучусуна, айдоочулук күбөлүк жок кызды рулга отургузганда дагы чоң Ош Бишкек трасса жолунда айдатып, алар карама каршы тилкеге чыгып, атам отурган машинаны сүзүп, ушундай кырсыктан атамды жоготуп алдым. Окуя кандай болгон экен? Көргөн, билгендер барбы экен? Чындыгында эле жол кырсыгы, кырсык Кашкабактын ортосунда деп коет. Балким байкоосузданбы же кандай болгон экен өзү ал? Рулда отурган 18-17 жаштагы кыз ал каза болуп калды, Анан атаңдар отурган машина кандай машина болгон? Ал машина ошол уруп алган машинанын маркасы кандай болгон? Ичинде кимдер болгон экен? Ошол туурасында айтып берсең. Атам ошол даватчыларды зыярат кылып келейин деп, нарындык тааныштарды зыярат кылып келейин деп, багамдат намазынан кийин жолго чыкты эле. Жолдон жол тосуп, кадимки бир ак Kia Ray үлгүсүндө кичинекей машинеге отурган, аркаңкы отургучуна. Астыдагы болсо МЧСте иштеген 98-жылкы жигит экен. Алар бири-бири менен таанышып, сүйлөшүп, жолдо кетип атканда капыстан эле эмеге встречкага чыгып, тиги фит үлгүсүндөгү машина атамдарды сүзгөн. Анын экспертизаласы 6 айдан ашык күттүк биз. Экспертизанын жыйынтыгында алардын машинеси күнөөлүү болуп чыкты. 17 жашар кыздын эмеси, жигити рулга отургузган. Ошол фит унаасынын ээси, ошол Нуржигит деген жигит 25-ке чыккан, азыр 26-га чыгып калды. Ошол 17 жашар сүйлөшкөн кызына рулду
башкарган берип, алар жанында жана курбусу болгон ошол фиттин ээси 3 киши болгон. Ошол кырсык күнү жанында курбусу биринчи каза болгон. Экинчи күнү атам койгон күнү реанимациядан чыкпай рулдагы кыз каза болду. Бирок фиттин ээси тирүү. Ал эчтеке катуу жаракат алган эмес. Атамдар болсо Киара үлгүсүндөгү машинеде болгон. Атам арканкы отургучунда отуруп, катуу сүзүлгөндөн могул жерден жүлүн үзүлүп, дароо жан берген. Атамдын отурган тиги рулдагы киши, бала жигит, ал дагы ошол жерде каза болгон. Ал МЧСте иштеген 98-жылкы бала болгон. Жандагы пассажирдик отурган киши ал ГАИ кызматкери болгон. Ал таш көмүрдө өзүнүн ишине бараткан, бирок подушка безопасности иштеп кетип, ошол сактап калган анын өмүрүн. Жалпы 4 киши каза болду. Эми сиздер ошол окуя былтыркы жылдын апрель айында болсо 1 жылга жакын убакыт болуп калыптыр. Анан окуя кайсыл жерде катталды, анан буну кайсыл сот карады, анан кандай жыйынтык чыгарды, ошол боюнча айтсаңыз. Окуя Сузак районуна караштуу Ош-Бишкек трассасында Сасык булак деген айылда болгон. Буну Сузак райондук соту караган. Авто кырсыктын мөөнөтү аябай узак экен. Экспертизаны эле 6 айдан ашык күттүк. Экспертиза бүткөндөн кийин сот отуруму башталды. Соттун акыркы чечими, Сузак район чечими 6 ноябрь 2025-жылы араң чыкты. Чыкканда дагы 80 000 сомдук айып штраф менен 1 жылдык айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу эмеси жазаланды. Аябай жеңил жаза бергени үчүн өкүндүм. Кайгырып жатабыз. Демек 4 адамдын өлүмүнө эч ким жоопкерчилик тартпай калды атты, ошондой э? Ооба, бул кандай десем, тооктун өлүмүндөй деле болбой калды го дейм. 4 киши каза болуп атат бир унаанын ээсинин айынан. Анан жыйынтык ушундай болгонуна билбей калдым эмне деримди. Сот качан чыгарды жыйынтыкты? Сот 2025-жылы 6 ноябрь күнү чечим чыгарган. Сузак райондук сот, Динеев деген сот. Азыркы учурда эми облустук сот карап атабы окуяны, же кандай болуп атат? Ошол адилеттүүлүктү издеп облус сотко кайрылдым. Анан ошол биздин урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, Садыр Жапаров ушул маселеге дагы аябай көңүл буруңуздарды суранам. Анан жаңы келген шайланган депутаттарга да суранам, ушул передача руля статьясына дагы өзгөртүү киргизип, мындан ары чараларды татаалыраак кылбасаңыздар, тилекке каршы жыл сайын, күн сайын автокырсыктан мага окшоп жакындарын жоготуп алгандар саны арбын болуп атат. Жоопкерчилиги аябай жеңил. Мисалы кандай экен, эме боюнча, мыйзам боюнча өзүң окудуңбу, билдиңби? Мыйзам боюнча, азыркы мыйзам боюнча передача статья 315 статья менен эң татаал тяжкий болсо 2 жылга чейин камаса болот экен, же административный штраф. Мен ушул 4 киши каза болду, эми сот адилеттүү кылып, эң татаалын ушул болушунча 2 жыл берет деген үмүттө болчумун. Тилекке каршы сот эми 80 000 сом административдик штраф жана 1 жылдык күбөлүгүн, айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу чечимин чыгарды. Аябай жеңил. Эми ошол сиздердин пикириңиздерде ошол унаасын өзүнүн сүйлөшүп жүргөн 17 жаштагы кызга берип койгон 25 жаштагы жигит күнөөлүү деп айтып жатасыздар да сиздер, э? Ооба. Ошондой. Ал соттун ошол жыйынтыктарына катыштыбы? Кандай пикирлерин айтты, уктуңарбы? Ал мен атамды койгондон кийин окуя чоо жайы кандай болгонун билиш үчүн Базар Коргон больницасына барып, ал баланы табып жатып, эме сурадым. Кандай болду окуя десем, ал жигитте таң калдым, Кудай сактасын, бир дагы өкүнүч, кечирим сураган жок менден. Ошого дагы аябай ызаланып жатам. Анткени кандай окуя болду десем, мындай болуп кетти ошойт, мындай болуп кетти ошойт, анан тилек эмеге встречкага чыгып ушундай болуп кетти дегендей эле мындай жөнөкөй сөздөр менен бир дагы өкүнүч, бир дагы кечирим болгон жок ал жигиттин тарабынан. 4 адам каза болуп атат. 4 адам каза болду, бир дагы мындай жоопкерчиликтүү, мындай өкүнүчтүү жүзүнөн көргөн жокмун. Анан атаңар кандай адам эле, кайсылкы тармактарда иштеди эле, ошол туурасында айтсаңар. Атам өзү кыскача айтсам, ооган эме согуштун ардагери, кийин милициянын капитаны болуп пенсияга чыккан. Үйдө ушул чарбачылык менен гүл эгип, ушундай мал кичине тоокторго кызыгып, хоббиси бар эле ошентип. Үйдө эле биздин тоюбузга даярданып аткан болчу. Анан мына кудалар менен жолугабыз,
тойду белгилейбиз деп атканда ушундай болуп кетти. Сабыр кылыңыз, сиздин тоюңузга катыша албай калыптыр да атаңыз, Атам сүйүнүп тойго даярданып аттык эле, Кудай буйрса балам үйлөнөт деп. Анан тилекке каршы келин чайын иче албай калды. Ошо келин чайын ичсем этиле. Адилеттүүлүктү издеп ушул жогорку даражадагы президентибизге, Камчыбек Кыдышаевичке жана могу жаңы келген өкүлдөрүбүзгө, 90 депутатка ушул жетсе экен деп, ушул мыйзам кийин татаалыраак болсо экен деп, кырсыктар болбосо экен деп, мага окшогон тагдырлар, кайгылар болбосо экен деп кайрылып жатам сизге. Демек, райондук сот 80 000 сом гана штраф салды, бир күн дагы камаган жок. 4 адам каза болуп атат. Камаган жок. Эчтеке кылган жок. Бош эле жүрөт деген бала. Жакында каралуучу сот процесси адилеттүү болсо деп туруп келдиңиз, Ооба, азыр болсо апелляцияга бердим. Ноябрдын 6-сы соттун чечими чыккан. Апелляция Жалал Абад облусунун сотуна апелляцияга тапшырдым ишти. Эми үмүттөнөм, ошол мыйзамдын, азыркы мыйзамдын чегинде 2 жылга камайт деген үмүттөмүн.